Мына бүгүн урматтуу мени көрүп отургандар, алыскы Москва шаарында 8 февраль күнү биздин туңгуч президентибиз өлкөбүздү 15 жыл башкарган Акаевдин баласы Айдар Акаевдин сөөгү жерге берилип жатат. Эмнеге ушундай кайтыш болгон адамдын сөөгү Мекенинде берилбей калды деген суроо баардык кыргызстандыктын жүрөгүндө турат. Мен интернет баракчаларын карап көрүп жатып ушундай ойго келдим. Чындыгында эле көпчүлүгү ушуга терең кайгыргандыктарын билдирди. Албетте кайтыш болгон адамга терең кайгырууну билдирсе, сөөгү алыста калып жатканына ого бетер кайгыланып, капаланып турушат. Эмне үчүн мындай тагдырга туура келди деген суроого жоопторду өзүңүздөр билесиздер. Мен ушул жерден бир нерсени гана айтып кетким келет. Акаевдин фигурасына, анын мындай ишмердүүлүгүнө карата сын пикирлерди айтылат, аган жактагандар да бар. Мен албетте мындай нерсеге бир көз караш билдиргим келет, урматтуу мени көрүп отургандар. Бир адамдын жалаң эле оң жагы болбойт, же бир адамдын жалаң эле тескери жагы да болбойт. Ошол сыяктуу Акаевдин оң жактары да болгон, мен сиздерге ачык эле айтып кетейин. Бирок андан да көбүрөөк балким терс жактары да болгон. Оң жактарында, терс жактарындагы биз бардыгыбыз жакшы билебиз. Биз кээде жөндөн жөн эле аша чаап да баа берип жатабыз. Аны же болбосо бир беткей каралап салып атабыз, же кээде айрымдарыбыз жөн эле бир беткей мактап салып атабыз. Экөө тең эмес деп айткыбыз келет. Дүйнөдө кандай гана адамдар, мамлекеттерди башкарган адамдар өткөн. Дүйнөгө таасирин тийгизген адамдар өткөн. Алардын оң тетири жагына ошол учурда баа берилген эмес. Себеби дегенде замандаштары көпчүлүк учурда эмоция калтырып жиберебиз. Кийин сөзсүз тарых бул адамдын фигурасына сөзсүз кайрылат. Оң жагын өзүнчө бөлөт дагы, сол жагын өзүнчө бөлүп, бир адамдын чыныгы, фактысын, чыныгы портретин тартып берет. Мен ушуга ишенем. Эми алыста калган, ар кандай тагдырдан урам сөөгү Москвада жашырылып жаткан Айдар Акаевдин жаткан жери жайлуу болсун.